3. Assalamu alaikum достор, кандай турасыздар? Бир чакан видео тартып коелу. Буга чейин 2 видео чыккан. Бизге биринчи инвесторубуз кошулганда айткан, добро берген да, мындайча айткандачы. Мага канча акча түшүп атат, менин айдоочум канча акча таап атат стейтментти көрсөтө бергиле деген. Анда келиңиздер. 09-чу трак мен сиздерге сүрөтүн коюп коем, эсиңерде жок болсо. Ошол биздин инвестордун кошкон трагынын 3-чү жумада иштеген стейтментин сиздерге көрсөтөлү. Баягыдай эле Азизбек красавчик биздин айдоочубуз айдады бул тракты. 09-чу трак, мыякта числосу жазылып турат, кайсыл күндөн баштап кайсы жака чейин кетти. Мыяктан карасак 1 2 3 4 жүк ташыптыр. Иллинойстан Мичиганга, Мичигандан Норс Каролайна дейт, Норс Каролайнадан Норс Каролайнага, анан Норс Каролайнадан Пенсильванияга ташыптыр. Жалаң Амазон жүктөрү. Ошондо Азизбек красавчик 3652 майл жүрүптүр. Мен муну эмнеге айтып атам? Муну өткөндө бир мекендешим сураган, майлын дагы жазып койгулачы депчи. Ошондо гросс 7911 болуп калыптыр. Болгондой көрсөтүп атабыз. Андан тышкары биз 12% кармаганда $6961 калды. Мыяктан $1903 соляркага кетиптир. Ошондо канча жерден куйган? 3 жолу солярка коюптур. Flying J Pilot деп. $300 insurance, $90 $80 мыякта, $80 деген бул Bobtail insurance, $90 болсо office fee деп коебуз, жанагы лифталарга кетет, лотбуктарга кетет, анан toll road жүрүптүр. Мыякта дагы toll roadтор көп да, платный жолдор. $113 толго кетип калыптыр. Ошондо бул расход болобу? $583 солярканы кошсок, ошол расходту деген биз 6961ден алганда $4475 калыптыр. Эч кандай бул жумада расход болгон жок. Мыяктан деген дополнительный чыгымдар болгон жок. Трактар бузулган жок, дөңгөлөктөрү жарылган жок, бүт баары сонун. Анткени бул трак зыңкыйган трак, 82 миңге алынган. Анан ошондо итокту чыгарсак $2373 бул айдоочунун красавчик Азизбектин зарплатасы, маянасы болот. Бир жумада тапкан. Бир жумада, ошол 3-чү жумада биздин инвесторубуз $2101 тапты. Эми центтерди санабай эле коелу. Ошондо өзүңүздөр билесиздер, мыяктан көрсөтүп коеюн. Буга чейинки дагы 2 стейтмент бар да. 2 стейтмент бар, буларды четке алып коеюн. Ошондо биринчи жумада биздин инвесторубузга $2266 кеткен. Центтерин караган жокмун. Экинчи жумада $1019 кеткен. Ушул акыркы 3-чү жумада өзүңүздөр көргөндөй $2101 кетти. Ол экинчи жумада эмнеге аз болуп калды? Өткөн видеодо түшүндүргөм. Мыякта деген биздин айдоочу 7 күн иштебей, по-моему 4 күн иштеп калган да. 3 күн өзүнүн үй бүлөсү менен болгон. Кыргызстандан ата-энеси келген үчүн. Ошондо 2,5 жума деп койсок болот да. Эми негизи 3 жума, бирок 2,5 жумада биздин инвесторго $5386 таза пайда кетти. Ошондой достор. Баардыгын ачык көрсөтүп берип атабыз. Болгондой көрсөтүп берип атабыз. Биринчи жума жакшы болду, экинчи жума жакшы, үчүнчү жума жакшы болду, 2000ден ашты. Могу экинчи жума кичине азыраак болуп калды. Болгондой көрсөтүп атабыз. Эми жакшы эле го дейм. Акыркы 4-чү жума калды. Эмдиги жуманын 4-чү күнү сиздерге көрсөтөбүз. Анткени биз 4-чү күнү стейтменттерди чыгарабыз дагы. Кийинки жуманын 2-чү күнү бүт айдоочуларга зарплатасы кетет, биздин инвесторлорго дагы маянасы кетет. Эми күтөлү. Эмдиги жумада красавчик Азизбек инвестор дагы бир гүрүлдөтө бир $2000 чыгарып койгондо, ошондо бир билбейм, эми айта албайбыз, бир $7000, $7500 биздин инвесторго кетип атат. Кудай буюрса азыр дагы бир жолу трактын номерин 009 экен, сүрөтүн коюп коеюн. Ушундай, анан Кудай буюрса деп туруп атабыз. Сентябрь, октябрларда Амазондун сезону башталса, может биздин инвесторго айына может $10,000 кетип калышы мүмкүн. Limon Express трак компаниябыз менен бирге миллионго жетебиз. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Биз деген эме выходной күнү эртеден кечке иштей бербей, кээ бирде эс алганды деле билебиз да. Анан мыяка случайно келип калдык. Мыякта мына жигиттер эт салып, эт бушайын деп калыптыр, Кудай буюрса. Шашлык дегендей. Жигиттер кандай, жакшыбы иштер? Жакшы, ассаламу алейкум. Иштер болуп атабы? Болуп атат. Окшошот атабы?
Звездабасы менен сүрөткө түшүп алдык. Биз эме, жок, серьезно, эмне сор экен? Шашлык. Эме да, баягы тракта жүргөндө, чынбы? Ар кайсы нерсени көрөсүң да, кино көрөсүң, бойлорду көрөсүң. Далай бойлорду көргөнбүз да, иштер жакшы, Жакшы буюрса, эс алып бир аз азыр трактан келдик. Аха, жакшы. Жолдон. Эме достор, достор. Достор, агайны, тааныштар, жакшы, жакшы. буюрса Алла кааласа. Сону. Шашлык неме тазасыңар, Жакшы, баары жакшы. Эт асып койгонбуз, эт пышырайын деп калдык буюрса. Силер бир аз күтө турсаңыздар, азыр эт жейбиз, эттерди алабыз, отурабыз, кичине эс алабыз. Буюрса Алла кааласа. Жакшы. Биздер менен болуп тура беребиз. Жакшы. Биздер эле ошо кошуналар болуп туруп мияка чыкканбыз. Анан силерди көрүп калып мияктан токтоп калып атыңар. Алмаз байке деп кыйкыргандан, ой, бул ким экен деп. Жакшы иште. Кел. Жакшы иште. Сен да трактасың ба? Жок, мен тракта эмес. Тракта эмес. У меня бизнес деп коесуң. Убакыт эс алуудабы? Ассаламу алейкум. Кандай жакшы иште? Сөздү бердик. Андай сөз берсе. Жок, эме болуп спонтанный болуп калат байчымбы? Эмне бир ойдо эмне бар экен? Сүйүнүп бирибизди көргөнгө. Ооба. Ой, ийинибиз келип калыптыр, трактан ошон шашлык кылып отурабыз да. Жакшы да. Бирибизди көрүп, бирибиз сүйүнүп дегенде, Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Камераны көргөндө кээ бир мекендештер сүрдөп калат да, сүрдөбөгүл эмне? Биз ушу керек, ошо бүгүн балдар менен кичине отурайлы деп. Албой алып отурушкан. Аскыча эле. Жакшы. Эмияктан самолет тынбайт экенде, аэропортко жакын болду. Аэропорт жанында өзү. Жанатан бери эле кете бер 200-300 самолет учуп кетти окшойт. Жакшы. Мякта болсо мен жанагы буга чейин дагы бир видео чыгат. Ошондо Кайраттын немеси, атасы, таластык, симпатичный, крутой жигит. Мияка уже экинчи жолу көрүп атасыңар, Жакшы. Болсо Кайраттын иниси. Салам алейкум. Общий Алмаз байкенин подписчиктери. Кош келиңиздер. Жөн эле көрүп эле катталып койгулачы, жөн эле көрүп эле катталып койгулачы. Сапыруу боюнча өзүнчө эме го, мындай техника. Бокс боюнча мастер спортобу? Мындай мастер спорттуулар мындай шорпону жакшы карайт окшойт, Козун нет окшойт, Козун нет. Жакшы. Ошентип эле турсун, Ар дайым эле кезип эле, бака-шака болуп эле, эттер салынып эле, шашлыктар бышып эле. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештерим. Биз чисто случайно эс алууда отурсак, байкебиз келип калыптыр, патриот Алмаз байкебиз. Анан биздин тамак азырынча дайын эмес эле, мына Алмаз байкебиз келип бирип атса, этибиз астык байке. Жакшы, жок, мен эме шашып атам мен. Жок, сиз жемесең кетпейт ага. Жок, эме. Макул эме. Эме деп коет го, бышкан тамакты тыштабайт деп коет го. Кыргыздын салттары бар да, ата бабалар айткан. Анан аларды нарушить этсек биз что-то не то болуп калат, Жакшы. Күтөбүз Кудай берсе. Дагы эмне жаңылыктар, жигиттер? Башка жаңылык эле жок. Жаңылык жокпу? Кудайга шүгүр. Жогору атабыз. Сиздерге отуруп келип, чогулуп отурганыбызда. Маңдайга жазып коюп бер деп бүгүн, Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Ne desin men? Ой, айтып эле да, жүрөктөн эмне чыгып атат? Ушул бойдок. Бойдок. Сиз деп атабыз бул качы? Мен деген жакында эме кылайын деп атам ошо. Бир бойдок байлар менен кыздарды чогултайын деп атам да. Жок, эмнеси бар экен, Тияк барсаң деле бойдок балдар жүрөт, мияк барсаң деле бойдок кыздар жүрөт. Америка боюнча полностью. Бүгүн Эмнеге, ресторанга чогулткан жакшыбы же мондай пикник кылып чогулткан жакшыбы? Ресторан же мындай культуралуураак болобу, эртең менен чалды да. Сиз неме кылган экенсиз го, бергесең. Алмаз байке кыздар менен уул балдарды неме кылып жолуктурайын деп атат дегендечи. Анан эмне дейт? Сүйүндүбү? Ооба, эките бойдок балдар. Экөө теңби? Ооба, экөө тең бойдок ошо кыз карап жүрүп изеп аттыгыла. Жок, эми ошондой болсо келесиңер да, чынбы? Бир ресторанга Америка Кошмо Штаты боюнча полностью эмелер дейт. Баягы кыздар, балдар келгиле, бойдоктор эме. Кээ бир кыздар деген иностранец издебей, биздин кыргыз койгон жигиттер турса эмне алат издеп, чынбы? Ооба, эртең эле чалып айткан да бизгечи. Жакшы. Алмаз байке менен сүйлөшөбүз эле, жок дедим.
Жок, сон неме? Кудайга ишик ачып кетсе, могу Как сен раз эме бүгүн өзүңүз келип калдыңыз. эмеге жанагы эмне эле? День независимостька карата бир августтун акыр жагына бир сонун бир ресторанга эме кылып, траковый компанияларга сүйлөшүп, ала берет Кудай бурсачы. Бир 2000ден бергиле десеңер берет да траковый компания. Манаска барсаң бир 2000 берсе, Семге барсаң бир 2000 берсе, Глобко барып, тияка барып 2000ден чогултуп айланайын бир 10.000ге. Тим эле укмуш оюндарды керек болсо ырчыларды чакырабыз Кыргызстандан, чынбы? Аябай тамадаларды коюп, оюн зоок кылып, только дресс-код деп жанагындай нормальный бабочкаларды тагынып келе жигиттер деп, кыздарга бальный көйнөңөрдү кийип келе деп туруп, сону уюштуруп койсо эмнеси жаман, чынбы? Силер бойдоксуңарбы же? Жок, Анда кирбейт экенсиңер. Только эме жана эме айткандай бойдок пати болот да. Кудай билсе. Жакшы жигиттер, Астан бирөө алып чыккан эле пышкан жеринен. Жакшы. Эми кет элдеге мисалы бизде деле убакыт жок болчу, бирок баягы бышкан ашты чыштабайт дегендей, тамакты чыштабайт дегендей бүтүп туралы. Хотя бы бир кусок ост тийип кетели, Астын астына не бир тарелка алып келиңи, Асан. Мынанын астына бирөө пышты да, ошону дайындалайын. Мастер спорта международного класса? Же кандай? Мастер спорта. Жакшы да, спорт деген жакшы экен, нерсе экен да, спорт деген, Спорт адамга аябай керек нерсе экен. Спорт менен жүрсө. Не дейсиз анда? жалган чындап эле. Не алалы, бүтүрө берели да ошо менен эле. Баягы балдар менен кезип койдук, инилер менен кезиктик. Азыр Кудай урса когорашып, кичине даам татып коюп жылалы. Мекендештерге, алыста жүргөн мекендештерге, Америкада жүргөн, Россияда, Японияда, айта берсең азыр мекендештер тарап кетти да любой жака, Аман эсен болгула. Иш менен, бирок эс алуу да керек, Орустар айткандай, работа не? Работай, но обед по расписанию деп. Согуш учурунда да токточу, согуштар. Эме. Жакшы анда.